Саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүн WordCloud Pro программасы жөнүндө айтып бермекчибиз. Ал үчүн биз Google сервисине киребиз. Жана ошондой эле бул жерде издөөчү талаага издөөчү жолчуга WordCloud Pro деп жазабыз. Андан кийин бизге ушул башкы бет ачылат. Биз кирүү үчүн вход для использования дегенди басабыз. Бассак бизге регистрация болуш үчүн мындай бет ачылат. Биз бул жерден регистрация дегенди тандашыбыз керек. Алгач биринчи катталганда регистрация. Бул жерге почта, бул жерге пароль, атыбызды, фамилиябызды жазып, андан кийин зарегистрироваться дегенди тандайбыз. Пароль жазабыз. Поштаны жазабыз. Өзүбүздүн поштабыз. Андан кийин пароль жазабыз бул жерге. Андан кийин имя жазабыз, атыбызды и фамилиябызды жазабыз. Андан кийин зарегистрироваться дегенди басабыз. Мына биз регистрация болдук. Мынеке. Бул жерден биз менюну тандайбыз. Галерея деген тандайбыз. Бул жерден биз сүрөт алсак болот. Мына бизге бир нече түрүн сунуштайт. Бул бизге бесплатно бекер версиясы. Ал эми акы төлөнүүчү версиясында башка оригиналдуу белектер жасасаңыздар болот. Мисалы үчүн биз бул жерден мына биринчини тандайлы, маркетинг деген. Ушундай образда бизге эскиз тандадык. Эми бул жерден биз создать дизайн дегенди басабыз. Бассак, мына эскизди тандадык. Андан кийин добавить слово деген тандайбыз. Мынакей бул жерден сөз жазып, мына галочканы басуу менен биз бир нече сөз жазсак болот. Мисалы үчүн бул жерден аттарды жазайлы, адамдардын аттарын. Кундуз. Андан кийин бул жерден галочканы басып коебуз. Андан кийин Нурия, Алия, Адеми, Зульфия, Арзыкан, Жылдыз. Ушинтип бир нече аттарды, сөздөрдү жазсаңыздар болот. Кандайдыр бир каалоо тилектерди жазсаңыздар да болот. Ушинтип бир нече сөз жазгандан кийин биз бул жерден оцените результат дегенди басабыз. Мынеке. Биздин жасаган дизайныбыз ушундай болуп чыкты. Эми буну көчүрүп алыш үчүн биз бир аз төмөн жака түшсөк, мына биринчиде размер бул бесплатно дейт. Калганы акы төлөнүүчү болуп калат. Бул жерден биз бекер версиясын иштетип атабыз. Скачать дегенди басабыз. Бассак, өйдө жактан дагы бир ссылка берет бизге, шилтеме. Бул жердеги нажмите эту ссылку дегенди тандайбыз. Мынакей бизде көчүп бүттү. Бул жерден открытты бассак, ача алабыз. Мынакей биздин азыркы жасаган булут сөзүбүз. Сөздү кантип соц тармактарга жөнөтө алабыз. Ал үчүн, мисалы үчүн, WhatsApp'ка киребиз. WhatsApp'ка кирип, кайсы бир группага же эмеге жөнөткүңүз келсе, мисалы мына группага жөнөткүм келди. Кадимки SMS жөнөткөндөй эле галереядан чыгат. Мынакей. Ушинтип жөнөтүп койсоңуздар болот.